Саламатсыздар. Урматтуу коноктор, урматтуу мектеп мугалимдерибиз, урматтуу окуучулар, аталар, апалар. Бүгүн биздин айланабызда 1 айында жакшы иш-чара өтүп жатат. Ушул биздин мектепти түптөгөнгө, сиздерден окуучу балдар бүтүргөнгө салым кошкон Марипа апабыздын эжебиз артын ыйгары боюнча. Бул боюнча айтпасам болбойт. Атты коюш үчүн деп ушул мектептин биринчи мына былтыр 50 жылдык болгон биринчи выпускниктер инициативаны көтөрүп эжелерибиз, агайларыбыз ошол кишилерге чоң ыраазычылык билдирем. Башынан аягына чейин туруп, ушуну аягына бүтүргөнүңүздөр үчүн рахмат сиздерге баардыктарга. Инициатива чындыгында келгенде сиздердики эжелер. Сиздерге рахмат, ушунун баарын башынан ушул жерден биздин мугалимдер жамаатына рахмат, ушунун баарын колдоп, биздин аталар, апаларга, биздин айыл жашоочуларга ушул макулдугун берип, бир добуш менен колдогон үчүн. Анан бул жерге дагы биздин программада жок экен, биздин айылдык кеңештин депутаттарын да чакырып алсак бу жака. Самат, Назиреже келсеңиздер бу жака. Анан айыл башчысы да бул жерден биз деген келип кете турган кишибиз бул жерде. Анан кийин бул жерге кызматтарын кылып, ушул мектепке салымдан кошуп турган ушул кишилер постоянно күйүп, бюджет болсо дагы ушул мектебибизге бирдеме кылып басак экен деген ушу биздин айыл башчылары менен биздин айыл кеңештин депутаттарына биякта таанышып алсаңыздар. Анан эми бул мектеп боюнча мынакей Аманкан Батырбекович айтып кетти, Кудай буйрса, фонддор менен иштеп атабыз деген бизге мына местабыз позволить этет. Бардык шарттар менен деле түзсөк болот, Кудай буйрса. Бүгүнкү күндө бул мектебибиз 160 балага эсептелген болсо, бүгүн 600 баладан ашык бала окуп атат бул жердечи. Эми бул жерге бир мектеп, жаңы корпус керек болуп турат. Биз да колубуздан келишинче жардамыбызды беребиз, колдон келсин аябайбыз. Кудай буйрса, жаңы мектеп чөт деген үмүттөбүз. Биздин бул жерден Сокулук райондук мамлекеттик администрациясына, биздин райондун жетекчисине чоң ыраазычылык билдиребиз, ушу эжелерибиздин инициативасын бергенсиздер үчүн. Эми Кудай буйрса, биз да ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерге да кайрылып кетет элек. Ушу мектеп дополнительный бир корпус, же болбосо жаңы мектеп салганга мына биздин документтердин баары бар. Эске алып койсоңуздар деп. Анан бул боюнча бюджеттен, местный бюджеттен да карасак, мына биздин азыр бул кишилерге да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу кеңештен дагы бир добуш менен баардык тиш айбастан колдоп берген үчүн. Ушу мектебибиз боюнча аты кут болсун. Кудай буйрса, ушул мектептен окуучу балдарыбыз да көп болуп турат. Чыгаан инсандар чыксын ушул жерден. Каалап кетет элек. Ушу аталарыбыздын баталарды тийип, ушул мектебибизди оңдолуп, айылыбыз оңдолуп, бир гана мектеп айылга салымдарын кошпостон биздин мамлекетке салым кошо турган чыгаан уул кыздардан ушул жерден чыгып кетишин тилектешмин. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат. Айтып кеткенде колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Ушу сиздердин жардамы жок, эч нерсе бүтпөйт. Сиздерден жардам күтөбүз. Ушу бизге мектеп керек. Саламатсыздар, урматтуу 1 май тургундары, ишке келген коноктор, акиматтан Аманкан Батырбекович. Эми ушу Марипа апабыздын атына коюлуп ушу мектеп. Апабыздын мээнети көп. Аты кут болсун. Биздин школдон, мектебибизден жакшы инсандар ушу ОРТ менен уткандардан болсун буйрса. Ошо кут болсун мектебибиздин аты. Рахмат. Чоң рахмат баарыңыздарга. Анда эмесе сөз кезеги Асанканова Марипа эженин бир тууган сиңдиси Карымшакова Мапия Асанкановнага берилет. Саламатсыңар, урматтуу коноктор, айылдын тургундары. Менин 50 жылдык классташтарым ушул идеяны ушул ишке ашырган. Ошол мен сөзүмдү баарыңарга мен ыраазымын. Сөзүмдү ушул Марипа Асанкановна менен чогуу иштеген, бизге сабак берген, билим берген эжебиз Кенже Астаркуловнага сөзүмдү улантып коеюн. Уруксат этиңиздер. Кымбаттуу ушу коноктор, бүгүн ушундай чексиз кубанычта болуп атабыз. Эчтеке иштебейт го муңар? Эчтеп атабы? Эndi жакшы экен.
Bul mektepke Maripe eje menen 22 жашымда ушул Maripe эженин директор болуп турганда мен ушу директор болуп турган мен ушу эженин колуна келип түшкөм. Ошондон бери Maripe эже менен чогуу иштешип, чогуу балдар тарбиялашып, эски мектепте жашап, эски мектептен анан бул мектепке которуп келип, башкача айтканда ар бир шагыбыз чогуу өтүп, чогуу жүрдүк да эже менен. Эже кандай адам эле? Аны даңкташыбыз керек, макташыбыз керек. Абдан строгий, баарыбыздын планыбызды текшерип туруп, сабакка киришмейинче киришимес, колубузду кармап туруп, кечикпей келдиңерби деп, бизди ошондойго тарбиялаган. 1 мүнөттө сокулуктан барып келип ушул жерге 30 жыл иштедим Maripe эже менен. 1 мүнөт кечиккен эмеспиз, балдар тарбиялай, жанталашып. Maripe эже болсо баарыбызды текшерип, тактыкка, тыкандыкка үйрөткөн. Анан биздин жолубуз жолдо Кудайга шүгүр 1-май орто мектебинде баарында жогорку билимдүү сонун мугалимдер иштеп атат. Биздин жолубузду жолдоп, мынакей мектеп жакшынакай болуп, могу даражага жетип отурат. Баарыңарды 1-майдын элдери, баарыңарды жакшы көрөм. Ушул жерден агарып, ушул жерден көбөрүп, эл агартууну отличник да ушул жерден алгам. Менин окуучуларымдын баардыгы тең, баардык жерде чоң кызматчы болуп иштеп атышат. Ошолор менен мактанамын, ошолор менен сыймыктанамын. Maripe эжеге даңктарына дүк айтам мен. Чоң рахмат.